салганбыз Бишкек шаарына. Bir aydan beri parlamentке келиши күтүлүп жаткан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү депутаттарга акыркы аткарылып жаткан иштер жана жаралган маселелер боюнча маалымат берүү үчүн келишти. Жыйындын жүрүшүндө алгач өкмөт башчы күз-кыш мезгилине даярдыктар туурасында айтып берди. Анын айтымында учурда Бишкек жылуулук электр борборунда бүгүнкү күндө 253 миң тонна көмүр, 2,2 миң тонна мазут бар. Андан тышкары калктын аялуу катмарына 1 тоннадан көмүр акысыз таралып берилгенин билдирген Акылбек Жапаров кыштан аман эсен чыгабыз деген убадасын берди. Былтыр 9,5 миллиард бердик элек, акчалай азыр быйыл 15,5 миллиард берип, эми сырт жактан сатып алсак да сатып алабыз. Электр энергия, газды, бирок верный отключенияларга анан элдер тоңгонго жол бербейбиз. Деген менен отурумда эл өкүлү Улукбек Ормонов өкмөттүн күз-кыш мезгилине даярдыгын сынга алды. Айтымында тиешелүү органдар жай мезгилинде көмүр камдоо боюнча ишти чабал жүргүзгөндүктөн абал жакшы эмес. Биз күн жылуу кезинде жайы менен эс алдык дагы мына 2 күн кар жаагандан бери барды чуркай баштадык да. Казакстандан көмүр издей баштадык. Бул туура эмес, тиешелүү кишилер жооп бериш керек буга. Ошондуктан мен ойлойм, кышка даярдык өтө начар. Мына 3 айлык жайында биз бардык убакытты кетирдик. Азыр кантип кууп жетесиңер, бул түшүнүксүз, бирок ийгилик каалайм, чтобы элибиз кышында жылуулуксуз калбасын да. Өкмөт башчы ишти 3-4 ай кечиктирген министр иштен алынып, тиешелүү жазасы берилгенин билдирди. Ошондой эле Акылбек Жапаров Кыргызстан борбор Азияда көмүрдүн запасы боюнча 2-орунда турарын, экспорттук потенциалы чоң экендигин белгилеп өттү. Айтымында акыркы 8 жылда көмүр казуу 2 эсе өстү. Жыл сайын 1,5 миллион тонна көмүр казылып келген. Быйыл 3,5 миллион тоннага чейин көмүр казылары күтүлүүдө. Жазында түзүп биз апрель айында суу энергетикалык балансты мен өзүм токтому менен бекитип бергем. Ошондо 400 миң тонна көмүрдү Казакстандан алып келишмек. Бирок мурунку министр мен бүт баарын Кыргызстандан казганга даярмын деп ушу инициатива менен чыккандыктан биз 3 ай 4 айга кечигип калдык да. Бул боюнча укук коргоо органдар териштирүүлөрүн жүргүзүп атат. Ал эми депутат Эльвира Сурабалдиева кыш мезгилинде шаарды каптаган кара түтүн маселесин көтөрдү. Эл өкүлү ыштан арылуу үчүн шаар бийлиги тарабынан аракет жоктугун айтып, бул багытта чет өлкөнүн тажрыйбасын колдонуу сунушун берди. Кышында Монголияда кыштын жанакы аштан кантип эмелерден ыштан кантип кутулушту десе, ани түнчүндө сиз билесиздер, субсидировали газ, электричество, отопление. Бизде болсо мусорный полигон түтөп токтобойт. Кышка чейин мэр обещать этип атат, бирок ар бир мэр обещать этпейт, жасабайт. Бүтпөйт. Эми аны сиз да мен да түшүнүп жатабыз да. Ошол боюнча ой пикирлер кандай болуп атат? Может быть, мы как в Монголии попробуем? Быйыл ТЭЦти полный нагрузка менен иштетпейбиз. Азыраак болот го деп атабыз. Бирок эң чоң проблема калып атат. Бизде бул автомобилдик транспорт катализаторлары жок. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев кышкы камылга дээрлик аяктап, энергетика тармагындагы оңдоо иштеринин 95% бүткөнүн, 1 ноябрга чейин толук аяктаарын билдирди. Бүгүнкү күндө Кыргызстан Түркмөнстан менен Казакстандан электр жарыгын сатып алууда. Импорт Түркмөнстан электр энергиясын алууга контракт түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 1 миллиард 800 миллион киловатт саатты алдык. Казакстан Республикасы менен быйылкы жылга электр энергиясын алууга контракт түзүлгөн. Азыркы учурда 241 миллион киловатт саат кабыл алынды. Мындан тышкары биринчи кварталда 2023 жылга карата 600 миллион киловатт саатты импорттук электр энергияны алууга сүйлөшүүлөр бар. Кийинки суу энергетикалык абал 18 октябрга карата токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13,7 миллиард куб түздү. Отурумдун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча маселеде кызуу талкууга алынды. Депутат Камила Талиева Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасындагы куралдуу кагылыштан кийин Баткен облусунун айылдарын калыбына келтирүү иштери начар жүрүп жатат деп эсептейт. Ал өкмөт Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамды да аткарбай жатканына нааразы. Баткен облусунун статусу деген мыйзамды эле алып көрөлү. 500 миллион бөлүнгөн президенттин жарлыгы чыккандан кийин. Ал 500 миллиондун 1 сом аткарылган жок. Лейлек районуна 125'ти кече согуштан кийин ызы чуу чыгарсак берди.
Жоосу да жок. Акимдер аны эмне кылышын билбей отурат. Мына өкмөттүн иши. Же координация болгон жок согуштан кийин. Булардын баарын мен өзүм жоо кыдырып келдим. 3 миллиард сом акчасын бөлүп бердик. Анан сиздер переживать этип эле 1-2 киши калганыбыздын баары ойноп отурабыз ал жерде. Ошо башталган күндөн баштап 2 вице-премьер тең ошол жерде болду. Баткен районунда чегара чырында зыян тарткан 321 үйдүн 334 боюнча иштер аяктады. 21 турак жайдын пайдубалы түптөлдү. Лейлек районундагы 101 үйдүн ичинен 49 боюнча иштер жүрүп жатат. Баткендеги калган 203 турак жайдын орду тазаланууда. Андан тышкары 27 социалдык объект боюнча иштер жүргүзүлүүдө. 9 объектини жаңы куруу боюнча 1 миллиард 340 миллион сом бөлүндү. Өкмөт Баткен облусунда куралдуу кагылыштан талкаланган үйлөрдүн ордунда асты-үстү бетон тамдар салынаарын билдирди. Өкмөт Баткен облусунда куралдуу кагылыштан талкаланган үйлөрдүн ордуна асты-үстү бетон тамдар салынаарын билдирди. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.